мен биринчи эме кылганым баягы студент кезде чач өзүп кетти дейт го. Анан ким бирөө айтты. Чачты Калмурат жакшы чачты тегистейт деп. Анан кийин эмесине бардым. Биринчи курс ошондо. 92-жылбы, 92-жылбы, 93-бү. Биринчи курсунда анан сабакка келген жок ал күнү. Анан мен жатаканасына бардым бөлмөсүнө. Ну-ка кел деп анан кийин. Сен парикмахер деп чач тегисте десем. Кел деп анан кийин. Кайчысы да жок, кыздардан бир жерден кайчы таап алды. Таап алып чач тегистеди. Тегистеп анан кийин экөөбүз отурабыз сүйлөшүп. Анан комуз турат, сен комуз чертесиң. Эле кыңгырат ырлардан ырдады. Ну-ка мен онун бар угазын. Анан жанагы ырдады. Жанагы биринчи ыры жанагы тексти бөлөк болчу аныкы. Ал өзү эле чыгарып алган текст бекен же башка бирөөдүкү эле. Кийин ошо Сооронбай Жусуевдин текстин аны Данияр Исанов Жусуевдин китебин берип, ошондон алган да. Бейгапар жүргөн кезимде бейпайды салдың сезимге, өңүңдөн сенин өңүңдөн өкүнүч турду сезиле. Өмүргө адам бир келет, өмүргө адам бир белек, өмүрдүн таттуу күндөрүн өткөрсөк эмне бир келет деген. Тексти бөлөк болчу. Мага бөлөк текстти эме кылды. Sen beleket durmayсың. Анан кийин биз жаңы келген баягы бири-бирибизди табырыбызды билбейбиз деле. Анан мен кайдимки баягы Калмурат ырчынын дейт. Небереси болом. Небереси. Опо, эртайын тартат дегенде анан демек генетикасынан келаткан угут бар да нар жакта. Болбосо кыргыз оончу музыканттар, акын чеберчиликти, акындары кайсы окуу жайды бүттү келет, туурабы? Ошол эле баягы айда деле чыккан, укура эле улуттук аспапта, бирок бул студент кезинде эле ошол 100дөн ашык оону бар болчу. 100дөн ашык. Анан бунун бул артыкчылыгы жанагы тексттер менен мыкты иштечү да. Анан ал өзү тубаса интеллигент болчу. Тубаса интеллигент. Биз интеллигент десе эле баягы көп китепти окуп алган, анан бир цитаталарды келтирип сүйлөгөн инсандарды түшүнүп калбадыкпы? Ал тубаса интеллигент болчу да, баягы ой жүгүртүүсү, аналитикалык, логикалык бир ой жүгүртүүсү укмуш болчу. Бирдемени бир уктубу, ошону өзү фантазиялайбы, башка кылабы, кошобу, көбүртүп жабыртып алат да. Анан ушундай отуруп алып сынчылык жайы бар эле. Концерттерге барып, студент кезинде концерттерге барабыз, акындардын кечелерине барып калабыз. Ырларын отуруп алып сындай берет, жанына отуруп алсаң. О да ырбый. Ырдап атканын карасаң, тетигин карасаң, мындай баягы ички өзүнө болгон сын, өзүнө болгон баягы редактура бар болчу да, өзүнө болгончу. Канча оондорун жараткан жок. Бирок ошолор азыркы заманда гениалдуурлар. Гениалдуурлар. Тексттери менен иштеп, анан бул кежир болчу да. Эч ким укчу эмес да. Кежир эч ким укпайт, жак дегенин кое бербейт. Андай ички баягы духу бар. Жигит эле да. Анан кайрыктарды угуп отурсаң, мен Калмураттын
ушул обончулардан Асанкалы Керимбаевдин ырларын бөлөк ырчылар ырдаса таптакыр мен кабыл ала албайм. Анан Калмураттын ырларын бөлөк бирөө ырдаса, капа болушпасын ырчылар. Мен таптакыр кабыл ала албайм да. Мундагы бир күңгүрт, бир байыркы багы Алтай Енисейдеги кыргыздын обону бар го. Алтай Енисейдеги байыркы, байыркы жанагы азыр ошо Горловое пениеде алып жүрүшөт, Оос комузда дагы байкасаң болот. Байыркы бир кыргыздардын медитативдик бир кайрыктары бар да. Мындачы, мунда так. Комузду жанагы мына башынан аккорд деп коебу, кылын тергенде төбөсүнөн баштап черткендер бүт эле Калмураттыкы болчу. Калмурат анан жатаканада ырдап жүрөт, анан жаңы чыгып келаткан ырчынын баары келет бияка. Анан Калмураттан эле ошол кайрыктарды алышты. Моюнга алыш керек. Кайрыктарды алышты. Калмураттын көп кайрыктары ошол мезгилдеги популярдуу болгон, мен айтпай эле коеюн кимге, мен өзүм жеке билген. Ошолордун кайрыктарында жүрөт Калмураттын кайрыктары. Өзүнчө мынтача айтканда мектеп түптөгөндөй болду. Канатындай куштардын каштарына мен, кундузунан түрлөнгөн чачтарыңа мен, ашык болдум сулуу кыз аяла кыла көр, büyük барам махабаттын аптабына мен. Калмурат экөөбүз университетте чогуу окудук, анан бир жатаканада жашадык да. Анан Калмурат ошондой эле комузун колунан түшүрбөй ырдап, анан аябай тамаша көй болчу, ырдап да берчү, тамаша көй да болчу. Анан биз эми ал кезде жашпыз да барыбыз. Анан ошо жаныбызда чоң талант, ошондой бир өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратып жаткан процессин деле көп аңдап түшүнгөн жокпуз ошол кезде. Анан университетти бүтүрүп кеттик. Ар кимибиз ар кайсы жолго кеттик. Ал 90 жылдар аябай оор жылдар эле. Жумуш деле табылбайт оңой менен. Экономикалык жактан аябай кыйын мезгил болчу. Ошондо Калмурат абдан кыйналды. Чын. Анан менин жолдошум Осмон Туланов Манас университетинин Манас радиосунда иштеп калды ошол кезде. Анан бир күнү, ал кезде азыркыдай телефон жок. Азыр чөнтөк телефондор жок кез. Анан жок жумуштан бир саат 10-дорго чейин келбей калды. Анан эмне болду экен? Эмне мындай кармалбайт эле десем, анан 10-дордо келди. Эмне болду десем, сенин группалашың Калмурат менен курсташың Данияр Исанов келип калышты. Калмураттын ырларын жаздырдык дейт студияда. Калмураттын өзүнүн ырларын, өзүнүн аткаруусу дагы башкача болчу да, ал окмуштудай үнүн окмуш бир ар түрдүү тоңго салып ырдачу да өзүнүн ырларын. Анан ошол жаздырылбаптыр да. Анан Данияр Исанов Осмонго келип ушу Калмуратты жаздырып коелу деген экен. Ошол өлөр жылдарынын алдында эле болду да. Анан ошентен кийин анан Калмурат бир ырын ырдап бүткөндөн кийин дагы эс алып, анан дагы сүйлөшүп, тамашалашып, анан кайра экинчи ырын жаздырып, ошентип атанан кийин бир канча ырын жаздырдык, эртең да келет деди да. Жакшы экен деп калдым. Анан эртеси күнү дагы кечке чейин ошо ырларын жаздырышыптыр. Анан дагы эртең да келет деди. Анан буюрса Калмураттын ырларынын баардыгы өз аткаруусунда жаздырылып калат экен аудиосу деп ойлогон, бирок ошо үчүнчү күнү келбептир. Башка иштери чыгып калганбы же көңүлү келбей калганбы, айтор келбептир. Анан эми азыр биздин кыргыз элине калган ошо Калмураттан калган мурас ошол бир аз гана да анын ырлары аябай көп болчу. Бизге Калмурат Рыскуловду студентчилик өмүр аркылуу буйруду да. Адамдар бири бирине ар кандай жол менен, ар кандай
тагдыр менен бири бирине тагдырлаш болушат экен. Бизге Калмуратты ошо студентчилик өмүр аркылуу алып келген эле. Ошол 1991 жылдын аягы, 92 жылдын башы менен биз университеттин алгачкы босогосун аттаганбыз. Биз ошол күндөн тааныштык эле. Калмурат көз өткөнчө биз ошойдон жакын болдук, тагдырлаш болдук, ынак болдук. Бирок Калмураттын студентчилик өмүрү башкачараак кетти. Калмурат экинчи курска келип, ошо экинчи курсту бүтүп бүтпөй окууну таштап койду. Окубай койду. Бирок баягы биз мисалы адамдар бара турган баягы бийиктигибизге, максатыбызга ар кандай жол менен барат экенбиз. Айланып жүрүп отуруп, жаңылып жазып отуруп, ошол жолду таба албай жүрүп отуруп, нечендеген өмүрлөрдү убакыт коротуп отуруп барат экенбиз. Бирок Калмурат ошол антип башка нерсеге коротпой өмүрүн көрсө окууга барбай эле, ал ошол биринчи курстан келген эле ошол ырга узанып баштаган экен да көрсө. Ал университетте окубаган менен лекцияларга катышып, ал көрсө башка адабияттарды окуп, поэзияны окуп, эмне деген китептерди окуп, анан эң башкысы ошол өзүнүн обон музыка дүйнө ыргагына түшүп жүргөн кез экен. Ал ошол ошон үчүн башкаларыбызчылап көп өмүрдү коротпой, ал түз ошол обончулуктун үстүнө түшкөн экен да, ошондо эле. Ошон үчүн Калмуратка буйруган ушу 30 жаш кыска убакытта Калмурат көп нерсеге жетишти. Жетишкени ушул. Калмурат Кыргыздын музыка өнөрүндө өлбөс баягы из калтырып кетти да. Ошол эң бийигине жетип, музыка дүйнөсүнүн алтын казынасын бир ыптабын толтуруп кетти Калмурат ошол 30 жаш өмүрүндө. Ошого жетишти. Ошон үчүн бир дагы мен кийин ойлоп өкүнбөйм да, ошол биз башкаларыбызчылап окубай калыптыр, лекцияларга катышпаптыр деп көрсө ошол туура болгон экен. Калмураттын тексти аябай тандачу. Анан жана Күтүү деген ырында мен билгенден Абдыжапар Эгембердиев агайыбыздын эки башка ырынан кайра курап иштеп чыгыптыр дейт да. Көп эле обон чыгарган кишилер, обончулар текстти бир аз өзгөртүп бериңиз деп кайрылышат авторлоруна. Анан Калмурат да ошондой кылгандыр. Анан бирок ошол текстке аябай башкача мамиле кылчу. Анан дагы бир угуп калам, Калмурат жакшы ыр эмес, жакшы сап издеп жүрөм деп айтат экен. Анткени ырда жакшы сап калган, анчейин айтылып калган саптарды, жазылып калган саптарды көтөрүп кетет да. Калмураттын ошол жөн гана обончу эмес, жөн гана күчтүү аткаруучу эмес, бул сөздү түшүнгөн, ырды түшүнгөн, абдан мындай көрүнгөн талант болгон да. Бийиктен түшкөн мөлтүр суу бермектей күнгө жалтырап, сездирип салкын илебин аскага тип жанчылар. Манаттай күйүп кыр жапкан жел өпсө тоонун гүлүнөн, капчыгай өңдү гүлдөп алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жаңбыргум жарыма окшор өзүмдүн, көзүмдөн учуп караның өрлүктөй болуп изилдим. Калмурат экөөбүз ушул окуу жайда 5 жыл чогуу окудук. Ушул эме имараттын артында жатаканабыз бар болчу. Экөөбүз 3 жыл чогуу бир бөлмөдө жашадык. Экөөбүз сырдашкандай, экөөбүз сүйлөшкөндөй, экөөбүз ачка болгондой, ток жүргөндөй бир да киши жок болуш керек, билбейм. Кийинчерээк эле 3-4 курста мен эмеге чыгып кетип калдым. Эмеге квартирага. Ошол боюнча бирок катышып эле жүрдүк. Калмурат
экөөбүз эмне себептен жакын болуп калдык? Себеби биздин группада 7 эркек бала тапшырганбыз 92 жылы. Ошо 7 эркек баланын ичинен 2 балабыз после армия, баягы армиядан кийинки улуу поколение болуп калды. Алар өзүнчө жүрүп калды. Анан өткүр 2 өткүр ошо Андижан облусунан келген кыргыздардын ичинен келген балдар болчу. Алар өзүлөрүнчө ошо жактан келген балдар менен чогуу болду. Анан ал менден Калмурат 2 жаш улуу болчу, 74-жылкы. Анан экөөбүз чогуу жашап калдык. Ошо 1-курстан баштап эле ошо 10-чу жатаканада жашадык. Калмурат өзү чыгармачыл адам болчу. Бир жолу биздин жатаканада чыгармачыл балдар көп болчу. Филология факультет, журналистика баары чогуу чыгармачыл адамдар көп болчу. Ошо искусственный институттан баягы ырдаган балдар келип жүрдү. Анан бир жолу ушу отурушта отурсак, комуз черткен бир бала келип калды, Төкм акын экен. Анан биз Калмураттын комуз черткенин деле билчү эмеспиз. Ошол жерден комуздун ала коюп чертип, элдик ырларды ырдап баштаса таң калып калдык да. Себеби баягы тапшырган боюнча эле инструмент жок, комуз жок, жүрө бердик. Анан ырдаса эле баягы бүт жагынан келишкен, баягы бир дасыгып калган артисттер эле ырдады да. Анан кийин мен айттым, мен бала кезимде музыкальный барып жүрчүмүн, үйдө Нурак Абдырахман менин атама тартуулган комуз бар, өрүк комуз. Ошону алып келип берейин десем, көздөрү жадырайт эле. Анан кийинки мен жума сайын кеминден барып келип турчумун да. Кийинки ошол эле дем алыш күнү бар эле баягы комуз тап келдим. Ошол комуз жана сүрөттөгү комуз, ак комуз, өрүк комуз. Ошондон кийин алганда жокмун ошол комуз. Калмурат менен кошо кетти да. Анан мен эмнени байкадым? Ошо бир нан бөлүшүп, ачка токту бир көрүшүп, сырдашып, ошол чыгармачыл адам баары бир кайсы жерде болбосун, баары бир убакыт табат экен чыгармачылыккачы. Ошол комузду кыңгыратып, элдик ырларды, буга чейинки элге таанымал ырларды да ырдап жүрдү. Анан ошол боюнча жанагы азыркы кезде ырдалып жүргөн ырларын ырдап жүрдү. Ozumdan çığa tüşkürüp, Gödönümden jalın koyular, Can vurgular ötkön günübü, Barısından kımmat oyular. Biz mezgildi şıldan kalabız, Den solukta yaşıl kurakta, Öpünerdi çoğu bolalbay, Argay jerden argay kurakta, Argay жерден аргай куракта. Калмурат Рыскулов менен биз 92-жылдан баштап 96-жылга чейин ошо Улуттук университетте журналистика факультетинде чогуу окуганбыз. Жатаканада көп жыл чогуу жашап калдык, кошуна болуп жашап калдык. Эсимде калганы Калмурат ушундай жөнөкөйлүгү менен эсимде калды. Жана чыгармачыл инсан болгондугу менен эсимде калды. Дайым ошо комузун көтөрүп, комузун кылдыратып, дайым ошо оон чыгарып, ырдап жүрчү эле. Ошонусу менен эсимде калды. Анан мүнөзү жагынан айта кетсек, аябай ушундай шайыр болчу, тамашалашканды аябай жакшы көрчү. Аябай сонун тамашаларды кылчу эле. Кырс мүнөз болчу. Өжөр жагы да бар эле, көк бет жагы бар эле. Бирок бат эле жазылып кетчү да. Ак көңүл киши болчу. Ак көңүлдү менен эсимде калды. Мен болсо Калмуратты мындай көбүнчө тамашакөй, анан мындай ачык мүнөзү менен эстеп калдым да. Баягы группада ар кандай жаш курактагылар менен окуп калдык да, анан биз болсо мындай тең чамал болуп калдык да. Анан ошо көбүнчө тамашаны жакшы көрчү, тамашасы дагы мындай жөнөкөй, анан мындай жеңил болчу да. Анан мен эле айта берчү, ошо сен шаардан келип окуп калдың, шаардыктар силер кантип эме тамашалашасыңар, анан орусча кошпой сүйлөйсүң да, кана сүйлөп көрчү деп эле мени көп эмете берчү да, чалаткан сыйырында эметип анан кээде катуу тамашалайбыз, анан бул болсо тамаша болчу, сен мындай таарынба деп көп айтчу да. Анан жок, таарынган жокмун да. Анан Ал дагы Актала жергесинен болуп, биз ошо Акталага көп бирге барып калдык да. Анын үстүнө мен өзүм айылыма да көп чакырдым Калмуратты.
ушу жай айын 3 жылдын жай айын биз ошо Кош Төбөдөн тоолорунда бирге болуп калдык. Мен ошого аябай ушунчалык кийин ойлоп шүгүр кылам. Эчендеп ат минип бирге жүрдүк, чалгы чаптык, жайлоолоп, кымыз уулап, балык уулап жүрдүк. Баса айтмакчы ошол балыкка дагы бир тиришимдик кызыккан жайы бар эле. Бир жолу тоого бараарын барып алып, жайылган дасторконубуз калып, Калмурат балыкка кеткен бойдон сааттап келбей, ушинтип ошого көп кызыгар эле. Анан ушу ат минип жүргөн күндөрүн биз кээде ушу өңчейик ат минсек, кээде учкашып да жүрдүк. Ошондо учкашып баратып ушул окуган китептерин айтып бергендери эсимде да. Ошол Джек Лондондун китептерин мен ушу эмгиче эстейм. Ошол Калмурат айткан айрым бир китептерди мен ошондо колума кармай элек экенимди мен ичимен ошондо эстедим эле да. Муну айткым келгени ошо Калмурат китепке жакын болчу. Дептер койнубузга дептер катып жүрөр элек. Анан кенедей бир блокноттор. Ошого бир бетин мен жазсам, экинчисин ал жазып, ушинтип алмак салмак жайлоодогу таасирлерибизди жазар элек. Ошондогу кол жазмалар эмгиче калды. Анан ошондо бир барагы кече жакында көрүп калдым. Ушу жаңы тилектер менен чыгып атам, баратам деп. Ошо өзүнүн айылы жаңы тилек деген айыл эле да. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бергүчүңдү, каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам пенде бакыл болбо, ашынба, акмак болбоң, адалдыкка таш урба. Ансыз деле тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңды. Майзалашмай кылыч ташмай жок заман, оокатың ол кийме бүтүн ток заман. Уйдеден найза жазап бирөктөн, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Комнатама кирип калчу эле, комнатабызга кирип, анан чогуу отуруп чай ичкенде ал комузун алып ушинтип ырдап калчу да. Мен мына жаңы оон чыгардым, жаңы ыр чыгардым, угуп көрчү деп. Анан мен ошо биринчи ошол угуучулардан болгонума аябай сыймыктанам да ошол. Ал кезде жана Көктөмеле деген ыры бар эле, жана анда Көктөмеле деген, Жамгыр деген жана ушундай жакшы чыгармаларын ошол кезде ошо чыгарып жүргөн экен да, комузу менен чыгарып. Ал кезде биз жаш студенттербиз, жашпыз. Ошондой таланттуу адам менен чогуу окуганыма аябай сыймыктанып калам. Аябай ушундай. Ал кезде мындайча айтсак, Калмурат ошол феномен экен да, гений экен. Эми биз аны 30 жыл өткөндөн кийин эми түшүнүп атабыз да. Ал кезде түшүнгөн эмеспиз, билген эмеспиз, жаш бала болчубуз. Менин апам, менин жээним болуп, анан Калмурат төртөөбүз жайлоодо чатырда жашап калдык. Бул аябай бир өмүр бою мен көдөнүмөн кетпеген элестер болуп калды. Ошондо баягы түн киргенде жайлоодо жылдыздар ушинтип колуң сунсаң эле жеткидей болуп жымыңдап келишер эле. Ошондо биз чатырдын этегине жатып алып, Калмурат экөөбүз, Калмурат комузун чертип бизге ырдап берчү. Анан ал учурда апам чатырдын этегинде самовар жагып, казанда тамагын ысытып атып,
ал тыңшап алдыңа кетейиндер деп улам сүйлөнүп коюп ушундай бир мемиреген баягы жайлоодогу бир учурлар болор эле. Бул ошол Калмурат ошол учурда мен так билем, ошол ирмемдер Калмурат кайсы бир ырларын обондорун жаратып аткан болчу да. Андай көрүнүш, андай учурлар чыгарма бербей коймок эмес. Анан Калмуратка ушундай жан дүйнөсүнө тынч, ушундай бир кооз башкача көз ирмемдер керек эле да. Анан ушуну мен сезгим келчү, анан ошон үчүн бир башкачараак учурларды бирге өткөрсөк экен деп бир уюштурганга аракет кылар элем. Деги эле достор ошондой болчу. Анан ошол университеттин 10 жатаканасында дагы биз жатакананын эле ичинде жатпай, жайында ошо жатакананын эң үстүңкү сыртка чердактын үстүнө журкан төшөгүбүздү алып барып алып, үстүнө жатар элек. Анда дагы ошол жылдыздарды баягы тиктеп коюп, анда дагы уйку келгенче комузун кылдыратып отуруп, анан уктап калар элек. Ушундай кооз учурлар, терең ирмемдер Калмуратка жакшы ыргактарды берген да. Анан бир жылы ошо баягы мен гезитте жүргөн кезде алыскы бир айылдардын биринен кат келди редакцияга. Ошол бир жолу келгениңиздерде Калмурат деген досуңуз бир чымчык жөнүндө бир ырдап берди эле, ошону эмгиче эстей албай атабыз, ошол ырды ырдашыбыз керек болуп атат. Сиздерден сураныч, редакция ошол ырды таап, ошол ырчыдан кабарын алып таап берсеңиздер деп. Анан мен күлдүм эле. Ошол чымчык дегени ал ошо Тургунбай Эргешевдин Күкүк жана мен деген ыры болчу. Ал бир башкача ыргактагы жакшы ыр эле. Ошону көрсө ошол айылда жүргөндөр ырдаган экен дагы, анан адамдар бирөөсү эстеп калып, ошо чыдабай кат жазгандагысы экен. Мен бөлмөдө жалгыз жатам ырбашта, сыртка болсо чымчык келди жазбашта. Кайра айыкпас каңырыкты түтөтүп, кайраң күкүк кыйкырасың канга акшам. Кайраң күкүк кыйкырасың канга акшам. Кандай болот кайыл болуп алмашсаң. Деги эле таланттуу дос күтүү деген бул өзү бакыт экен да турмушта. Таланттуу дос күтүү деген себеби ошо жүргөн жериң шаң болуп, ошо ырчынын арты менен өзүң дагы ошол көп жакшы учурларга, ирмемдерге күбө болуп, ошон үчүн ушул менин өкүтүм ошондой ушунчалык таланттуу дос жанымда жүрүп, баягы ошончолук көтөрүп кете албай калдым да. Мен өкүтүм бул ошол эми учурунда баарыбыз, биз дагы ошол учурунда бутка тура элек кез болот экен. Өзүң да жардам берип, кээде бере албай калган учур болот экен. Ошол мендеги бир өкүт. Ушул мен сыймыктанган учур менен бирге ошол мен Калмуратка учурунда көп кол суна албай калганыбыз. Ачыгын айтса бе жашырбай, арманым аттыло башындай. Ашыгым менин ай көрсөтчү, аркыйы жакага жашынбай. Бирөөдү туураганда шылдыңдатып койсо
укмуш бир туура берчи да, артисттер куудулдар буякта калат ey. Бир жолу экөөбүз тиги кышында кар жаап атат 12-чи микрорайондон Асанбайдан Апштага чейин жөө келдик да. Жолмо жол жанагы көрүнгөн баягы чыгармачыл инсандарды, группалаштарды, артисттерди туура берип буурду. Кантип убакыт өткөнүн билбей келип калдык да жөн элечи. Ушундай да, ушундай. Туулган күнү болуп калып, анан Ала тоодо турчу. Данияр Исан экөө кошуна болчу. Анан байкеси менен турчу. Үйлөнгөн болчу. Анан үйүндө жанагындай немеси бар экен, караоке. Ушундай бар экен. Ырдады. Биз бардык туулган күнүндө. Анан көбү кетип калышты. Көбү кетип. Түнк саат 11-12 болуп калды. Анан мен кете турган үйүм алыс. Анан калып калдык. Анан түнү менен экөө сырдаштык. Кадимкидей жылдыз санап. Анан ар жакта бир өстөр квартирада турат экен, бирок ошол жерде кой багат экен. Анан ошол жерге келип чылым чегип турабыз, койлорду карап, бала кезибизди эстейбиз дейт. Малдын арасында эле чоңойдук эле. Деп анан карап, анан беркиден сепетип дегендей сырдашып, түнү бою сырдаштык. Ырдап ошентип анан кийинен ушу 10 күн өттү, 15 күн өттү, канча өттү эсимде жок да, 1 жыл өттү эсимде жок. Анан эле кайтып болуп калды деп уктук. Анан тамаша көй болчу аябай. Тамашалап, анан биз кээде өтө эле баягы таланттуу адамдардын каял жоруктары да башкача болот да. Катуу тамашалай берсе таарынып калып уруша кеткен учурларыбыз да болчу. Анан тиги жатакананын 10-чу жатаканада жашачубуз. Анын тиги таң башысына чыгып кетип, ошол жака бүгүн жылдыздарды көрүп келем деген сөздөрүм угуп калчумун. Бул мен өмүрү таң башысына чыгып көрбөптүрмүн. Менимче ошол жерде жашаган студенттердин бири да чыгып көргөн эмес болуш керек. Балким бардыр арасында, бирок ошол түндө ошону чыгып, жылдыздарды карап, ушундай бир чыгармачылык дүйнөсү бар эле да, биз көрбөгөн, биз туйбаган нерселерди көрүп, ошол нерседен чыгармачылык бир эргип алса керек деп ойлойм. Аябай тамашалап сүйлөгөн жигит болчу да эми. Илгери азыркыдай маршрутный такси жок болчу, троллейбус, автобустар жүрчү эмес беле. Биз окуп жүргөндө ошондо баягы коомдук транспорт аздыгынан троллейбустар толуп калып, өтүп барып токточу да остановкада. Анан бир пальтосу бар болчу, калың. Экөөбүз эменин артынан чуркап жөнөдүк. Өтүп барып токтогон троллейбус. Анан так троллейбуска жете бергенде тайгаланып жыгылып, какем троллейбустун артына кирип кетпеди астына. Анан кийин астынан эптеп сууруп чыгып, экөөбүз күлүп бүткүчө троллейбус кайра жүрүп кетип, мушташып сен мени сылдың кыласың деп. Айта берчи, ошо комузду бир жолу сүйлөшүп калдык. Анан мен айттым да, ошо мектепте окуп жүргөндө комузду ойногум келген, анан бир себептер менен барбай калгам ошол курска. Анан бирок ошо үйрөнүп алсам болмок экен деп айтсам, көп айтты да, ошо келип бизге тиги жатаканага келип угуп кетсең, мен ырдап берем деп. Анан бир-эки жолу бардым болуш керек, кыздар баары отуруптур ошо жатаканада, анан группалаштар менен ойноп берди. Анан аябай мындай муңдуу мындай ырлар экен да, кайгылуу ырлар экен. Анан мен өзүм сурадым бүткөндөн кийин, эмнеге мынча муңдуу ырларды жаздың, эмнеге мындай ырлар жараттың десем, мен көкүрөгүмдө ушундай болуп атат, көкүрөгүмө ошондой толду, ошондой нерсе чыкты деп айтты да. Анан мен айттым да, кичине мындай позитивныйраак, же болбосо шаңдуураак ырлар жаратып көрсөм деп. Анан ошол азыр тирүү болгону 50 эле чыкмак экен да. 50 жаш деген эмне деген жаш, ошо канчалаган сонун обондорду, канчалаган сонун чыгармаларды, ырларды жаратмак да. Анан тилекке каршы абдан эрте кетти. Мен ойлой берем, ошо Калмурат тирүү болгондочу, балким ал мындай ошо абдан белгилүү, анан бирок ошол эле учурда абдан жөнөкөй, анан ачык, киши ойдон калмак болуш керек да. Канчалык бийиктикке жетсе дагы, канчалык өйдө көтөрүлсө дагы, мындай жөнөкөйлүгү менен баары бир жеңип кетмек да баарынчы. Анан ушундай биз группалаштар ушинтип эстеп,
ушинтип калабыз деп ойлогон эмеспиз. Ал кезде андай да ойлобойсуң да. Анан ал кезде эмне биз ырларына деле балким анчалык маани берип уккан эмеспиз да. Ошол кийинчерээк эле мен университет бүткөндөн кийин кийинчерээк эле ошол ырларын байкап, ырларына мындай сүңгүп окуп, анан мындай ошондо түшүндүм да, Калмуратты мен балким ошондо түшүндүм да. Окуп жүргөндө биз үчүн ал жөн эле баягы сабакка келип, күнүмдүк нерселер сүйлөшүп, студенттик кез менен эле өтүп кетти окшойт да. Таке деп койчубуз, чоң таке деп койчубуз. 3-чү этажда жатаканада турчу. Анан барып эле баягы эркек балдар көбүнчө ачка калабыз да биз. Атайлап тамак даярдабайбыз. Анан ачка мындай бир кээде курсагың ачып отурганда келет каке. Чоң такеникинен келтем деп. Ал чоң таке нарындан жердеши болчу. Ал бала окуудан тышкары барып мясо комбинатта уй союп иштечкен да, иче тап келип салчыкен да. Анан Калмуратты чакырып, баягы сыйлап кое берип койгондо анан келет да анан баарыбызга шилекейди куйлуп баягыны айтат. Сары жүрмө жеп жаман суу суп атам, суу берип койгулачы. Карындар чиркин койчу эми деп анан баары сүрөттөп айтып берет, жинибиз келет биздин. Анан 2-3 жолу ошентип айтты, анан бир жолу ачуум келип жүрчү мен да барайын деп анан чоң такеникине экөөбүз бардык. Барсак чоң такенин деле өзү мындай жалгыз жашачу да. Баягы носки, ботинкесин чылаган тазике сары жүрмөлөр чылап коюптур. Аны көрүп алып, каке албайсың деп коем. Албайсың, жебейсиң сары жүрмө. Окушуп байкуш. Ошондон барбай калбадыкпы? Чоң такеникине. Бул ыр чыгарып атканда эми мындай тамашалап, ар кайсы сөздөрдү айтып күлүп, мындай мишайт этип атсаң, мындай тоскоолдук жаратып атсаң жактырчу эмес да. Анан эме деп койчу. Сен эми мындай чыгармачыл болбогондон кийин эмнени түшүнөсүң? Эми мишайт этпечи дегендейчи. Анан экөөбүз тамашалашчубуз. Анан моменти келип калганда эмне эле? Бир ыгы келе калганда мен айтчумун, мен ошол кезде эле курсактуу болчумун да. Кана байыңа бир шингилдерден тартып, чертип ырдап койчу. Сен менин ырчымсың да деп анан чычалап эле экөөбүз урушуп, кайра бат жарашып эле ушундай. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Окууну бүткөндөн кийин ар кимибиз ар кандай жумуш менен кеттик. Мен көбүнчө башка жумуш менен кетип, анда санда эле шаарда эле жоолоп калчу элек. Окууну бүткөндөн кийин мен билишимче ошол Данияр Исановтар менен, Рыспай Исаковтар менен ал көбүрөөк чыгармачыл адамдар менен жүрүп калды. Окууну бүткөндөн кийин мен Чанда гана кезип калдым Калмурат менен. Ошо Калмуратка топурак сала албай калгам, барып мүзөсүн көрүп келейин деп барып эметсем ошо апасынын жанына коюлуптур, апасы да өтүп кетти. Айылдагы үй жабык турат, эмесин мемориалдык доскасын илип коюптур айылдын клубуна. Ошо Калмураттын комузу менен турган мемориалдык доскасын илип коюптур. Ошо айылдын клубуна атын бериптир. Баяйтовадан кичине бир 3 километр арыраак мындай бөлүнгөн тоонун аркы бетинде айыл экен да, кичинекей айыл. Агасы менин угушумча без вести пропал деп жүрөт. Дайынсыз. Үй жабык турат дейт. Азыр айылда. Мага айтканы бар, айтпагандан тышкары деле жана ырлардын кайгылуу болуп калганы деле ошого байланыштуу го деп ойлойм да эми. Калмурат, кайрыктарды кайдан алдың? Кыйгаш түшкөн тагдырданбы? Келбей койгон ийгилик же бакыттанбы? Же көз талыган, окшош батып чарчаган кечтерденби? Сен кайрыктарды кайдан алдың? 30 деп тегерек чийип, чектеп берген өмүрдөнбү? Андан ашык буйрубасын сезгенденби? Же күкүктөп аккан сууданбы? Агымданбы? Кайрыктарды армандуу кайдан алдың? Көрбөй калган атаңданбы? Билекти тириликке казык кылып, кымтынып жалгыз баккан апаңданбы? Айылыңдын ортосунда өзүң өскөн чүкөдөй ак тамданбы? Кайрыктарды кейиштүү кайдан алдың? Топурап жүргөн менен
али арасында топ жарганы чыга элек достордонбу? Толубайдай көрөгөч эмес, көрүп туруп, билип туруп көтөрүп кетпеген көсөмдөрдөнбү? Өлөт деп ойлобогон, ырдаса аман бол биздин уул деп сүйүнгөн жердештерденби? Сен сүйүү толгон кайрыктарды кайдан алдың? Муңайым көз, кара чач, акылы тунук, а бирок бу жалганда чындап кезикпей койгон жубайданбы? Ааламды жарып, ыңалап, сүйүнтпөгөн наристеденби? Сен баарынан алдың кайрыкты, аттың деп калар жакындардан, элден алдың, карап көзүң тойбогон туулган жерден алдың. Дос элек деп эскерген, ат минип кырдан жарышкан, бир кездеги менден алдың. Күрө суусун таппай жүрөт ичерге, күрө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдү. Эсен аман эс тартыр урпакты, өтсө экен ыйык сезип турпакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайды, чайпабайды курбакты. Көзөлдөрдүн көрүп шалпар көйнөгүн, мун эстедим барын коюп өнгөнүн. Бар екен 40 күні жеп жібек қор, сұлуларға жібек чуба бөлгөнүн. Абу дүйнен ажайып бір керемет, убакыттың калбырынан еленет. Биз тирүүлөр чек арасы болобуз, сансыз элдин өткөн жана келенет. Адам пенде дастарханның жайғында, пейлің төк бирок мунун айрымда. Күлпөтүңдө отургандын барысы, келип бербейт катал күндө кайгымды. Адам пенде өжөрсүн да кезирсин, билим ойсун көккө атылган сезимсин. Ары менен кумурскадан кийинки, табигаттын менетке чой өзүңсүн. Ары менен кумурскадан кийинки, табигаттын менетке чой өзүңсүн.